Январда Коопсуздук кеңешинде четин чыгарды, карагыла деп. Реагенттер аз жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон, Космо Сарыевич. Ошонун маселе чечип койгон. Мына мен кат алдым мына турат. 27 январда ошо Совбез болгон кат жазышкан экен. Кийин марттын башында кат жазыптыр. Эч чара көргөн эмес. Коопсуздук кеңешинин чечимин аткарып убакыт ушун аны силер окуп да коёпсуңар. Космо Сарыевич настоящий саботаж деп коюп, орусча айтканда. Адам ден соолугун коргой турган, ошону карай турган. Эң чоң министрдин башчысы болуп туруп, силер күйгөндөн кийин калганы көт дейсиңерби? Лаборатория иштебей убагында мен күтүп жатат бартың. Муну алтын сизге да айттым мен. Штабка сез катары лабораторияны кылганы көзөмгө албагандан кийин. Урматтуу премьер-министр, өзүңүздүн орун басарыңыздан баштап, министрден баштап, тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүп. Биздин жана лаборатория боюнча мен сизден пикирди алам. Чындап айтканда, бул жерден биз мүчүлүштү кетирдик. Бүгүнкү күндө азыр 17 ПЦР комплекси даярдап, алар иш алып барып жатат. Реагенттер боюнча 66 000 экспресс-тест каралган, анын 45-и бүгүн өлкөгө келип, аларды уже ишке киргиздик. Мен мурунда айткам, дәвр жыл айтам. Мына ушул оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан, бар жагынан камкордук көрүү зарыл. Алар эч нерседен муктаж болбош керек. Тиешелүү коргонуч жабдыктары менен, иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары толук көлөмдө үзгүлтүксүз аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек. Ачуу чындыкты бир гана биздин Фабула ТВ YouTube каналынан угасыз. Жазылууну унутпаңыз.